Саламатсызбы, Исхак мырза, студиябызга куш келдиңиз. Мына бүгүн өзүңүзгө маалым болгондой, биздин бүгүнкү өлкөдөгү саясий абалга ар кандай пикирлер айтылып, такыр эле жыйынтыгы чыкпай жатат. Эмнегедир мурдагы болгон революцияларда бир жума, бир айдын ичинде элдер бир нерсе калыптанып калгандай өңүттө болчу эле. Бул жолкусунда биз бир мыйзам талаасына кирип дейбизби, же болбосо бир элдиге бир тыңыраак баш көз болуп дейбизби? Тамыр менен алмашыш керек болчу. 3 окуя болгондо деле жыйынтыгында бийлик алмашуу болгон. Бирок айырмасы чоң болуп атат. Эгерде 2005-жылы Кыргызстандын бүткүл жерлерде толкунданып туруп аянтка келип, анан кийин Аскар Акаевич качкандан кийин Курманбек Салиевич Бакиевди Жогорку Кеңеш 3 курамы бекитип, жаңы шайланган, эски шайланган 2 палата бекитип туруп, анан ал президенттик милдетин аткаруучу болуп калган болчу. Мыйзам чегинде. Ал эми 2010-жылы бир топ саясатчылар 14 киши убактылуу өкмөт деп коебуз. Алар толугу менен бийлик колуна алып, бардык мыйзамдар күчүн жоготот, токтотуп турат, конституция баары токтотуп туруп, биз өзүбүз референдум өткөрүп туруп, анан жаңы мыйзам талаага өтөбүз деген алар жоопкерчилик мойнуна алышкан болчу. Бул кечеги октябрда болгон окуяга бийлик алмашуу принципти таптакыр башка болду. Бул жерде кандай бир таанымалсыз күчтөр топтолуп туруп эле баса калып эле Садыр Жапаровду жана Камчыбек Ташиев өзү айтканда мен төргө отургуздум деп төргө отургузуп койду. Ал жерде элдин пикирини же ошол жерде митингге катышкандын пикирин эч ким сурап да койгон жок. Ошондуктан ал Садыр Жапаровду Жогорку Кеңеш толук курам менен бекитмейинче ал мыйзамсыз болгондо. Бирок парламент аны бекиткенден кийин биз баарыбыз тең мыйзам талаага түштүк, мындан ары мыйзам менен, конституция менен иштейбиз деген убаданы Садыр Жапаров бир топ жолу айтты, анан депутаттар айтылган болчу. Бирок эмнегедир бир аздан кийин биз мыйзам талаадан кайра чыгып кетип баратабыз. Биз деген бул бийликте турган жетекчилерди айтып коеюн. Өздөрүнүн кызыкчылыгын жеке баалап, өздөрүнүн келечегини ойлонуп туруп, жалпы элден сурап да коюшкан жок да. Анда мыйзам талаа дебей эле мен толугу менен бийликти колума алдым, мындан ары өзүм каалагандай бийлейм деп койсо, анда эртеңки күндө жоопкерчилик тартканда мүмкүнчүлүк болот эле. Азыр болсо бир жагынан конституция боюнча ар бир жарандан талап кылып атабыз, мыйзамды бузба, тигини кылба деп. Ошол эле мезгилде президент милдет аткаруучусу жана депутаттар одоно түрдө мыйзамды бузуп атышат. Жөнөкөй мыйзам менен конституциялык нормаларды жокко чыгарып атат. Бул тагыраак айтып кетесизби, кимдер мисалы үчүн Мисалы үчүн аны айтканда мына акыркы кабыл алынган мыйзамды айтып атабыз, жана Садыр Акылбек Жапаров жана башка топтор сунушталган мыйзам 3 окууда бир күндө 1 саатта өткөрүп туруп, анан президент кол коюп, жана шайлоо токтотулуп турсун, референдум өтсүн, конституциялык реформа өтсүн, андан кийин шайлоо болсун деп. Бул таптакыр эч кандай мыйзамга, конституцияга дал келбейт. Саясий абал деген менен саясий абал ордуна түштү да, биз мыйзам талаага түштүк. Жогорку Кеңеш бар. Ошол шайлоонун жылып туруусуна кимдер кызыктар деп ойлойсуз? Кызыктырган көрүнүп турат да. Ушул акыркы шайлоодо кандай босогосу бийик болбосо деле өтпөгөн партиялар бар. Бир Борт партия, Атамекен партия жана башка партиялар 60 миңден аша албады. Демек, алар уткузду деп койсок болот. Эми ошолордун өкүлдөрү, фракциялары Жогорку Кеңеште отуруп туруп, бизге бир аз жанагындай тайм-аут керек болуп атат депчи. Анан Садыр Жапаровдун командасы менен Жогорку Кеңештин командасынын кызыкчылыктары биригип кетти да. Келгиле 3-4 айга өзүбүздүн мөөнөтү узартып коелу. Ошол 3-4 айда ар кандай кыймылдарды кылып туруп, каражат таап туруп, команда түзүп даярданып шайлоого барабыз деп атат. Максат көрүнүп турат да. Ошондуктан бул жерде жеке 20-30 адамдын кызыкчылыгы жалпы элдин кызыкчылыгынан өйдө болуп кетти да. Мына 2 күнүн бери социалдык тармактарда жана коомчулуктун арасында Адахан Мадумаровдун пикири абдан кызуу талкуу жүрүп жатат. Ал киши менен бир топ пикир келишкен дагы тараптар бүгүнкү күндө байкалып жатат. Ал киши бир кезде ошол Роза Исаковна Отунбаеванын дагы бийлигин тааныбайм, анын президенттик бүгүн иштеп жаткан, элди башкарып жаткан ордун мен тааныбайм деген өз пикирин айтып келем. Бүгүнкү күндө ошол Садыр Жапаровдун дагы легитимдүү президент экендигин тааныбайм деп өз пикирин айтып атат. Буга сиздин пикириңиз кандай? Эми Адахан Мадумаров саясатчы, белгилүү саясатчы, анын өзүнүн пикири бар. Тааныйм, тааныбайм деген бул мындай жеке көз карашы да. Ал эми кандай болсо деле Жогорку Кеңеш 60-тан ашык добуш менен бекиткенден кийин ал премьер-министр болду. Бирок тип тирүү турган төрага болгон учурда ал президент милдетин аткара албайт. Эгерде төраганын мүмкүнчүлүгү жок болгондо, ошондо премьер-министр аткарат. Ал Канатбек Исаев
мен оюмча аман эсен ден соолугу бекем эле. Мен жок, мен аткаргым келбейт деген андай норма жок Конституцияда. Демек президенттин милдетини парламенттин төрагасы аткарыш керек, ал милдеттүү. Жок, мен кызматымды тапшырам десе бир жөн. Мен төрага болуп турам, жанагы охрана менен жүрөм, машина мигалка менен жүрөм, дачада жашайм, айлыкты бийигирээк алам, Кыргызстандын парламенттин башчы болом, бирок милдетин аткарбайм деген андай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Туура, Конституция жазылган эмес. Бирок ал жерде эгер мүмкүнчүлүгү жок болсо деп айтылат. Ал мен түшүнүгүм боюнча ооруп калса, башка себепке байланыштуу болсо анда мейли. Ошондуктан Адахан Мадумаров айткан сөзүндө чоң негизи бар. Садыр Жапаровду ушу тарапташтары бийликке алып барабыз деп, сөзсүз сен президент болосуң деп, аябай оор жүктү мойнуна жүктөп коюшту. Бул жерде кынтыксыз эмес кадам. Бир топ суроолор бар да. Мисалы үчүн, эми мен түшүнүп турам, канча юрист болсо ошончо пикир деген бекер сөз эмес. Бирок бакыйып туруп, Конституция кара менен акта жазылганды каалагандай чечмелеген жигиттерибиз көбөйүп кетти да бизде. Ошондуктан ал Мадумаров тааныбайм дегендин пикирине мен кандай түшүнөм, туура эле түшүнөм. Бирок мамлекет мыйзам талаага түшкөндөн кийин биз алдын жылышыбыз керек. Мыйзамдын чегинде. Анан жанагындай кечегидек адамдар бул таптакыр эч кандай юридикалык нормаларга дал келбейт. Экинчиден, мына Садыр Жапаров эми жаш саясатчы, кандай болсо да тажрыйбасы жок, юридикалык практикасы жок. Мен амнистия кылып атам, түрмөлөрдө бошотом деген мунапысты жарыялап атат да. Бирок мыйзам боюнча мунапысты Жогорку Кеңеш мыйзам менен кабыл алыш керек. Мен кисимге тапшырма бердим, анча-мынча майда чүйдө кылмыштарды бошоткула деп, андай укугу жок анда. Мына ошол революциядан кийин элдер бир чоң үмүт артып, биз мындан ары чындык менен жашайбыз, баары элдик болот деген ишенимге кирди эле. Бирок бүгүн элдер ошол күткөн кишилерден өздөрүнүн талаптары аткарылбагандай бир өздөрүнүн бүдөмүк ойдо калып калды. Мунун бир себеби, мисалы үчүн Текебаев Өмүрбек Чиркешев ошол Конституциянын ар бир маңызын абдан жакшы түшүнгөн киши, мыйзамды жакшы түшүнгөн киши, ага карабастан ал киши деле ошол өзүнүн мыйзамын, Конституцияны коргогон жерлерин байкабай атабыз. Ал киши деле мыйзам талаасынан чыгып аткандай, бир күн бирди сүйлөп, экинчи күнү башканы сүйлөп жатат. Эми Өмүрбек Чиркешевдин тагдыры кызыктап атат да. 10 жыл мурда ошол Конституциянын атасы деп коюп атабыз да. Биз деле Конституциялык кеңешменин мүчөсү болгонмун. Мен ушул талкуулаганда, чырылдаганда катышканмын. Анан бир аз убакыттан кийин мени камакка отургузганда убактылуу өкмөт. Жыйынтыктоо Конституциянын вариантыны Өмүрбек Чиркешев мага камакка алып келген болчу СИЗОго. Ушул жерге кол коюп бересиңби? Бул тарыхый окуя болот депчи. Мен ошол жерде кол коюп бергем. Себеби мен ошондо 10 жыл мурда чын эле бизде партиялык парламент болсо, коом бир аз ачуу тарап кетип, бир аз мындай алдын жылабыз деген ишеним болчу эле. Бирок 5 жылдан кийин, анан 10 жылдан кийин мен түпкү тамыры менен оюмду алмаштырып койдум. Мен ойлоп атам, биз адашып кеттик, шашып кеттик. Биз партиялык парламентке даяр эмеспиз. Ошондуктан бүгүн, анан ошондон бери Өмүрбек Чиркешев бийикте болуп, анан камакта да отуруп чыкты, досу камап коюп, анан азыр кийинки президент аны же ар эмес, же бер эмес, сотту каратпай, карматып, чубалдырып, шайлоого да катыштырбай койду да. Ошондуктан ал өтө төмөндү көрүп туруп, ысык суукту көрүп туруп, мына азыр менин байкоом боюнча жеке өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп калды да. Ал жана Конституцияны чечмелеп бер деп эч ким сураган жок. Андан сурап аткан, сиз түшүндүрмө берип коесузбу, кандай түшүнүш керек муну деп. Ал болсо өзүнө ылайыктуу жакка чечип атат да. Мисалы үчүн, Конституцияда 70-биринде так жазылган. Жогорку Кеңеш 120 кишиден турган Жогорку Кеңеш 5 жылга шайланат болду. Кийинки беренесинде жазып атат, Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгү жаңы Жогорку Кеңеш ишине киргенде жоготулат депчи. Бул эми мына мүмкүнчүлүк берет экен деп атпайбы? Ал туура эмес. Эгерде 20 күн, 15 күн ушундай вакыт болуп калса, жана шайлоо дал келбесе, ошол гана учурда Жогорку Кеңеш ушундай болуп калышы мүмкүн. 15-20 күнгө баягы шайлоо процесстери аркында повторный шайлоо болуп калса, ошондо эски Жогорку Кеңеш иштеп турат деген сөз. Демек ал 6 ай же 5 айга узартабыз деген эч кандай укук жок. Мен шайлоочу катары 5 жыл мурда ушул курамына дош бердим. Мен 5 жылдан 1 күн ашчы бул иштебесин, мен аларга айлык төлөгүм келбей атат. Алардын каражатына жүрүш-турушун кармагым келбей атат. Мен ишенбейм бул парламентке. Демек кетиш керек. Булар болсо мыйзам менен баары токтотулуп турсун. Эми Конституцияны